Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен биргеликте Telegram социалдык тармагындагы ужас Бишкек операцион группасында тараган сүрөттө көрсөтүлгөн жашы жетелек кыздын өздүгүн аныктады. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгы билдиргендей, 16 октябрда аталган топтун мессенджеринде коркутуулар жана чагымчыл мүнөздөгү сүрөттөр камтылган билдирүү жарыяланган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында көрсөтүлгөн жарандын өздүгү аныкталды. Ал Инисай конушунун тургуну жашы жетелек болуп чыкты. Өспүрүм ата-энесинин коштоосунда милиция бөлүмүнө жеткирилген. Сурамжылоодо ал буга чейин Telegram каналында белгисиз адам менен жаңжалдашып, кийин анын эл аралык издөөдө жүргөн Овсюк Ярослав Михайлович экени белгилүү болгонун түшүндүргөн. Андан кийин анын дарегине Бишкек хоррор аттуу аккаунттан коркутуулар келип түшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында коркунучтуу билдирүүлөрдүн тарашына тиешеси жок экени, ал эми бул билдирүүлөр чагымчыл мүнөздө болуп, башка колдонуучулар тарабынан өч алуу максатында жайгаштырылганы аныкталды. Натыйжада ата-энесине карата укук бузуулар кодексинин 102-беренесине ылайык протокол түзүлгөн. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы интернет айдыңында жалган же чагымчыл мүнөздөгү маалыматтарды таратуу, мыйзам менен тыюу салынган жана кылмыш жоопкерчилигине алып келерин эскертет. Милиция жарандарды сабырдуулукка чакырып, дүрбөлөңгө түшпөөгө жана күнүмдүк жашоосун улантууга үндөйт. Мессенджерлерде жана социалдык тармактарда тараган айрым маалыматтар чындыкка дал келбейт жана жасалма мүнөздө экенин расмий түрдө билдирет.